11 күн ертең мени салалы деп атсаң эле звонок болду саат 8-те. Балаңар жоголуп кетти деп. Кантип жоголуп кетти? Силерге барган жокпу деп. Мага кантип эмне канаты бар эле учуп келген. Келген жок балам дедим. Анан эле улам эле 5-10 мүнөттөн кийин звонить эте беришти. Жоголуп кетти, балаңар жок. Биз издеп атабыз, тоок кепеден бери издеп атабыз деп. Ошол бойдон издеп атып эле саат 2:30-да анан кийин Свердловский военкоматтан угусуп келди. Балаңар асын өлүп калыптыр деп. Бир малда бир бала звонить этти. Звонить этип мынтип айтты. Эже дедим, кубанычты таптык деди. Каяктан таптыңар десем, туалеттин жанынан деди. Туалетиңер каякта десем, бизде момундай чоң двор бар деди. Двордон чыга бергенде калитка бар. Калиткадан чыкканда калитка жабылбайт деди, ошакта туалет бар. Ошак жактан таптык деди. Жеткизип келгендер мынтип айтты, мен отпускада болчумун деди бирөөсү айтты, мен больницада жаткан болдум. Жеткизип келе деди, жеткизип келдик деп эле ошентип коюп кетишти. Анан кийин сразу независимый экспертизага бердик. Бир айдан кийин чыкты. 3 күн мынанысу 3 күн 5 күн мурун урулгандар. Башында немелер бар болчу дери. Ал до смерти за 2 часа был удар тупым предметом в висковую теменную часть деп ушинтип чыкты. Экспертиза чыкты. Ошол бойдон уголовный дело ачылсын деп ошко жибердик катты. Ошко жиберсек бир айдан кийин кайра келди. Дело жабык деп Караев, Ирматовдор, оштун прокурору и зам прокурор, следователь жаап жиберишти. А на каком основании закрыли десем? На показания Жанболотова. Жанболотов это судмедэксперт, который независимый делал. Он мынтип жазып коюптур. Өз түшүнүк катында Жанболотов жасат. Ийининдеги сыйрылгандар, эгиндегилер бул асынып атканда пайда болушу мүмкүн деп жасат. Башындагын дейт, чачын лезвие менен алып атканда пайда болгон. Деп жазып туруп, бул жазып берсе, деланы жаап коюшат оштуктан. Кайра комиссионный деген бар экен. Комиссионныйга бердим. Комиссионныйды Моңошов кылды. Моңошов, председатель комиссии Моңошов болду. Ал мынтип жазды. Асынып атканда пайда болушу мүмкүн эмес. Бул деген 3 күн 5 күн урулган деп Моңошов берди. Биринчини туура берди да. Башындагы дейт, лезвие менен алып атканда эч качан андай болбойт. Бул деген өлөрүнүн астына 2 саат мурун был избит тупым предметом теменную висковую часть деп берилди. Моңошов берди. Мына туура честный берди. Жанболотов деле честный берген, туура берген. Бирок ортодон бир айдын ичинде өзгөртүп жиберди. Өзүнүн немесине, экспертизасына противоречие кылып, асынып атканда пайда болгон, чачын алып атканда пайда болгон деп мына 1 жылдан бери ушунун асабынан жүрөм. Бишкекке дело алынганда, Бишкекке чакырттык. Мен Жанболотовду биринчи чакырт дедим. Ушул дело следственный ввел заблуждение. Чакыртса, Жанболотов, мен өзүм кошо катышып отурдум. Жанболотов Морехтин туура дегеним туура деди. Ама эмне үчүн бир айдын ичинде муну өзгөртмөсүң? Мен кыргызчаны билбей калыптырмын дейт. Кыргызчаны же ары же берини билбей ошону туура эмес жазып коюптурмун деди. 2 километр жерге алып басып коюштур. Эси болуп калганда алып басып коюшкан. Буту мына даже эчтеке эле колу мыткен бойдон кеткен. Мына асын кишинин колу түшөт го, колу буту жерге түшпөш керек да. Сүйрөп барып туруп илип коюшкан. Эси болуп калганда. Эси болуп саат 6-да илишкен, 8-ге чейин илинип турган балам. Өлүп калат да. Ошол ушинтип эчтеке Аскер жетекчилерине жолуктуңузбу? Ошко бардыңызбы? Неме келди? Ирматов келди. Оштон бияка отчетко келет экен. Ирматов келген. Ирматовго жолуктум. Прокурорбу? Прокурор. Оштун военный прокурор Ирматов деген. Келгенде жолуктум, отчетко келиптир. Жолук неметип айтсам, ой, биз мен неметтик, мен бүт неменин баарын карап неметип атам. Бул бала өлбөш керек болчу деп, тияктагылардын баары айтып атат, ушундай жакшы бала болчу деп. Анан кийин мен бүт сурак алдым дейт. Сурак алганда эчтеке натыйжасы жок эмне сурак алат?